Болот Осмонов атындағы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад коллежди. Кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими Маткаримова Эльнура Жаныбековнага, УКМК 320 тайпасынын студенти Таштемирова Айдайдан кайтарым байланыш. Сабактын темасы Жусуп Турсбековдун өмүрү чыгармачылык жолу. Акын жана драматург Жусуп Турсбеков Ысык Көл областында Тоң районунда Күч Батыш айылында 1910 туулган. 1916 жылкы үркүндө ата-энеси менен кошо Үч Турпанга чейин барып кайткан Жусуптун балалыгы алгач жокчулукта, кийинчерээк ага кошуп ташып четинчиликте өтүп, ар кайсы туугандарынын колунда чоңойгон. 1922 жылы Жусуп Турсбеков Түп районундагы Айыл чарба техникумуна алынып окуй баштайт. Казак, татар, орус адабияттары менен таанышып, 1929 жылы Кызыл Кыргызстан гезитинин редакциясында корректор болуп иштейт. 1929-30 жылдары Тибер шаарындагы советтик партиялык мектепти ийгиликтүү бүтүрүп, Кызыл Кыргызстан гезитинин бөлүм башчысы, Кыргыз театрынын директору, Ленинчил жаш гезиттеринин редактору, Кыргыз Мамбастын редактору, Жазуучулар союзунун консультанты болуп иштеген. Улуу Атабекендик согуш башталганда Жусуп өз ыктыяры менен согушка кетип, 1943 жылы Калинин областындагы фронтто курман болгон. Дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу аралыктан билим алып жатабыз. Окуубузду үзгүлтүккө учуратпастан абейин аркылуу бизге билим берип жаткан Маткаримова Эльнура эжеге УКМК 320 тайпасынын студенттеринин атынан терең ыраазычылык жана иштериңизге ийгилик каалайбыз.